Милиция Ак Ордо 3 конушундагы 2 адамды өлтүргөн шектүүнү кече күнү кармаган. Ал 2006-жылы туулган жаран болуп чыккан. Камакка алуу анонимдүү маалыматтын аркасында ишке ашкан. Окуя болгон түнү конуштагы көзөмөл камералардын бирине түшүп калган кылмышка шектүүнүн видеосу буга чейин жарыяланган. Мындан тышкары анын баш кийими табылган. Милициянын маалыматында Ак Ордо 3 конушундагы Ынтымак көчөсүндөгү үйлөрдүн бирине түн катып кирген киши 36 жаштагы аял менен 34 жаштагы эркек бир туугандарды бычактап өлтүргөн. Кылмыш болгон жерден дагы бир аял балдары менен качып чыгууга үлгүргөн. Расмий кабарда маркум ишкердик менен алектенгенин, унаасынын ичинен ири суммадагы акча табылганы айтылган. Укук коргоо органдары шектүүнүн фотороботун жарыялап, ал тууралуу маалымат айткандарга акчалай сыйлык убада кылышкан. Учурда социалдык тармактарда кармалган шектүүнүн жаш экени, анын видеодогу адам менен окшоштугу аз экендиги айтылып, ДНК аркылуу текшерүү зарылдыгы белгиленип баштады. Мына ушундай пикирлерден кийин президенттин администрациясынын маалымат саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков өз оюн билдирип чыкты. Ал шектүүнүн адам өлтүрүүгө тиешеси бар экенин 100% тастыктаган далилдердин баары ийимде бар экенин баса белгилеп, коомчулукка жагдай боюнча түшүндүрмө берген. Ошону менен катар шектүүнүн атасы Майрамбек Садыков мурда 2 жолу соттолуп, Дөө Чыңгыздын уюшкан кылмыш тобунун активдүү мүчөсү катары ийимде каттоодо турганын, Дөө Чыңгыздын акыркы сапарга узатуусунда дагы анын катышканын билдирген.